моюнга эмнени жүктөдү Кудай Таала эң бир жеңил нерселерди берген эле. Болгону ага болгон ыйманды жүктөдү эле. Ага болгон ишеничти. Бирок ошол ишеничтен да баш тарткан учурда Аллах Таала эмне деп атат? Инсан карасынчы жеп аткан тамагына жок дегенде. Аны эмнени жеп атат? Биз ошол жеп аткан тамагын чыгарыш үчүн асмандан эмне кылдык? Нөшөрлөгөн жамгырлар түшүрдүк. Эгерде чындап эле Кудай сактасын, асмандан түшкөн тамчы азайсын эле, адамдардын дүкөндө турган, текчеде турган оокаттын кымбаттаганын эртеси сезебиз. Караңыз. Мына тамчы азайсын эле, текчедеги баалар көтөрүлөт. Тамчы азайсын эле, жашоо кымбаттайт. Тамчы азайсын эле, адамдардагы болгон маанай түшөт. Мына ошол мезгилде Кудай Таала айтып атат, биз асмандан нөшөрлөтүп суу түшүрдүк го. Андан жерди көгөртүп биз чөп чыгардык го. Анан кийин силер жей турган ар кандай үрөндөрдү, дандарды өстүрбөдүкпү? Анан жүзүм менен калп деп коет араб тилинде, арабтарда мындай астынан кессеңиз да кайрадан жаңырып чыга берет ал. Ага атайын бар сайыштын кереги жок. Бирок кескен сайын ал эмне болуп көбөйүп чыга берет. Ал жерде май өстүргөн, курма дарагы сыяктуу, анан кийин мөмөлүү жапжашыл оролуп чыккан бакчаларды чыгарып, мөмөнүн дагы түрлөрүнөн биздин жашообузду бир ажарына чыгарган, жашообузду бир боёгон бир жакшынакай эмнени өмүрдү сунуп атат. Бул албетте жанагы биз айтып аткан моюн толгогондор үчүн болгон эмне? Бир чоң таалим, таасирлер.